дос только бейишке тозакка апарат, башка жака эч жака апарбайт. Унутпагыла ошону. Эгерде ушундай жакшы жыйындарга апарып атса, ошо бейишке апарат. А эгерде жанагындай эле башка, жанакы карта оюнга, түнкү клубтарга, дагы бир башка нерселерге апарып аткан болсо, андан только тозакка апарат. Унутпаш керек. Дос эки жерге апарат. Достун досу бар экен. Негизи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакыр пайгамбарыбызды көрбөй калса сагынып турган экен да. Ошону айтат да, досторуңарды сагынып тургула деп айтат да. Сагынып тургула. Учурашпай калса, же болбосо жолукпай калсаңар, барып учурашып жолугуп туруш керек. Учурап туруш керек, субханалла. Эскертип туруш керек. Акыбалын сурап, иманын сурап туруш керек. Чөгүп турса көтөрүш керек, субханалла. Сүйүнүп турса чогуу сүйүнүш керек. Ушул да. Дос ушундай болот да. Анан акча дос, жарма дос, баня дос деген ал уже жарабайт жо. Ал бир күндүктөр да. 1000 күндүк куда болуш керек деп коет го. Жогоруда 1000 жылдык дос болуш керек, субханалла. Кыяматта Алла Таала ким менен жүргөн болсоң, ким менен дос менен болгон болсоң, ошо менен кошо же бейишке же тозокко киргизет экен да. Жаман досторуңар бар да араңарда, жок болбойт а дос. Бирок силердин жакшылыгыңар менен оңолуп кетет да. Силердин кылган жакшылыгыңар менен, кылып аткан жакшы жүрүшүңөр менен оңолуп кетет досторчу. Ушундай. Ошо дос, машалла, ахиреттик дос болуш керек. Бул дүйнөнүн эмес, ахиреттик дос болуш керек. Эгерде телефон чалып 100 сом берип турса, 1000 сом мейли, ладно, 10.000 сом берип турчу дос десе, мындай чалса, жок акча болбойт да дос десе, сен ушундайсың да, мен сага канчадан бери жакшылык кылдым, мынча жакшылык кылсам, сен мага жакшылык кылбайсың десе эле болду, ал дос эмес ошо. Мурункусын эстетип бир жакшылык кылган нерсесин айтса эле, ал уже дос болбойт. Ошо 1000 жакшылык кылдым сага. 1000 жакшылык кылып кой досуңачы, унутуп коюш керек анчы. 1000 жакшылык кылдым, унутуп коюш керек, субханалла. Андан жакшылык болбой аткан болсо да, сен 1000 жакшылык кыла беришиң керек.